Bu жазda сүмөлөк кылдык да, комшуларыбыз. Анан мага очуруп кеп каныда сүмөлөк өндүрсөм, өсүп кетти да, жап-жашыл болуп. Анан onu бардык айтты, вай энди деди, бул ачык бул сүмөлөк деди. Энди кандай кыласың, көпчүлүктүн эмеси десе, бираса ойлонуп, уктай элбей, түнү саат 3:30-4:00 Улукбек Марипов өзүм жакшы көрдүм өшү бала. Түшүмдө кадимкидей үйүмө кирип басып жүрөт. Анан onu баскан угуп, ай эмне келдим десем, эже бардыңыздар сүмөлөк кылбаңыздарбы? Сүмөлөгүңүз кайсы десе, жур деп алып берсем, сүмөлөктү көрүп, сүмөлөгүңүз раса ширин болуптур деп колдору менен мына ушундай кылып, мен бардыгыңарды текшерип, көрүп жүрөм ким сүмөлөк кылганыңарды деп, мына карап кетти да. Анан Баткен жака карап кетип, саар туруп эле балдарыма айттым, сүмөлөгүм раса ширин болот дедим. Неге деди де, Улукбек Марипов илгери падышалар, авлиялар колдогондор анан падыша болот балам. Бул эм Кудай кааласа бул бир фут эле экен да, кылып келди да. Шончо анан кеттим, мен сүмөлөктү өткөрдүм. Сүмөлөгүм болду, ачык болду, шундай ширин болду. Комшуларым колдоп, кубаттап, алги энди сүмөлөктүн шириндиги комшуларым челек-челек алды, биттесинен кабады, бардыгы же дуаны кылды. Анан олорго айттым да, түшүмдө. Кече жабат болду менен, ушундай Марипов түшүмө кирди де, ушундай ширин болду десем, ошол Улукбек Мариповго раса сүмөлөктө дуа кылдык да, Кудайым колдосун. Бул илгерки авлиялар болуп, илгери авлиялар өсө азыр кудушалар, булар ушулар болуп атат. Колдоп каттап, шуну мен айттым. Анан ошого биз сүмөлөк бермегим келди де, кимден берип берет дедим. Болсо сүмөлөктү балага берип берейин дедим мен ошого. Мен ошого раса ыраазымын, Кудайым колдосун, Кудай колдоп, өмүрүңүз болсун, элди башлаган авлиялар. Ушундай жакшы балдар экен, ошон үчүн эли журтубузга кут келди. Эли журтубуз ушундай жакшы балдар менен өсүп өнүп атат. Жаштар булар эң жакшы адамдар экен. Мен ошон үчүн дагы шулардын алдыда мана ушу иштегенде шетте бизнесмен кемпирлердин атынан ушу Улукбек Мариповго раса дуа берем да, Кудайым бактылуу болсун, кыздары, балдары бактылуу болсун, өзүнүн өмүрү узун болсун, дайым элди коштоп кубаттап жүрө берсин.